Жогорку кеңештин КЗП фракциясы акыйкатчы кызматына Токон Мамытовдун талапкерлигин сунуштады. Фракция лидери Иса Өмүркуловдун айтымында талапкер юридикалык билими жана тажрыйбасына байланыштуу тандалган. Токон Мамытов 1953 жылы 18 декабрда Ысык-Көл облусунда туулган. Быйыл 65 жашка толот. Өмүр таржымалына токтолсок, Токон мырза улуттук коопсуздук кызматында көп жыл иштеп, төраганын орун басарына чейин көтөрүлгөн. Кыргызстанда ар бир бийликтин тушунда майлуу сүттүү орундарды ээлеп келген. 2007 жылы Коргоо кеңешинин катчысы, 2009 жылдары мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы, Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болгон. Ал эми 2013 жылдан 2014 жылдын апрель айына чейин тагыраагы бир жыл аралыгында кайрадан мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы, өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы толук ыйгарымдуу өкүлү жана вице-премьер-министр болууга жетишкен. Эксперттердин айтымында ар бир кызматында элди эсинде кала тургандай эрдиктери деле жок. Талапкерлерди талкуулоо маалында эл өкүлдөрү Токон Мамытовдун жашы өтүп калгандыгына токтолушкан. Анткени омбудсмен кызматына 65 жашка чейинки жарандарга жол берилет. Ал эми Токон мырза 3 айдан кийин дал ушул 65 жашка чыгат. Ал эми Кожобек Рыспаев болсо талапкердин акыйкатчы кызматында кандай иштерди аткара тургандыгы тууралуу программасы жоктугун белгилейт. Бирок ушул киши ушунчалык тажрыйбасы бар деп биз СДПК фракциясы берип аткандан кийин хотя бы 2 баракка өзүнүн программасын жазып, жана кандай ой туудурбай отчетун кайсы убакта берет, мен деп кагазга түшүрүп койсок, мындай жакшы болот. Жана коллегаларым айткандай, бул кишинин да пенсионный возрастка келип калган учуру, ал кандай болот? Кайта 1-2 жылдан кийин көтөрүлбөйбү вопрос? Качан жаштарга орун берет, отура береби, омбудсмен деген бир сөздөр болуп калбаш керек деген ойдобуз. Омбудсменом может быть гражданин, достигший 30 лет, но не старше 65. Омбудсмен не кандидат. Анда ал омбудсмен мели биз шайлап койдук. 65 жашта ал негизи арызды жазып, мыйзам боюнча кетиш керек болот да, мыйзам боюнча. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев омбудсмендикке иштин көзүн билген, чынында элдин таламын, укугун талашкан талапкердин болуусу керектигин айтат. Анын айтымында Токон Мамытов ар бир бийлик менен тил табыша билгендиги менен айырмаланбаса, эл үчүн кылган көрүнүктүү деле кызматы болгон эмес. Токон агай эми бардык президенттер менен иштешкен адам да. Эч убакта өзүнүн так бир көз карашын айтып, кайсы бир маселе боюнча өзүнүн көз карашын айтып, элдин кызыкчылыгына чече билген жагын тилекке каршы биз көрө элекпиз. Себеби кайсыл адам болсо ошо менен иштешип кете берет. Акаева деле, Бакиев деле, Атамбаев менен деле иштешип кетип атат. Мындай адамдар келсе, бул эми жакшы өзгөрүү деле болбойт го деп ойлойм да. Ал эми жактоочу Канат Хасанов Токон Мамытовдун тажрыйбасы мол, бирок жашы өтүп калгандыгын белгилейт. Акыйкатчы кызматына өлкөнү түрө кыдырып, элдин таламын талашып, активдүү иштей турган жаштардын келүүсү кажет. Бул киши уже пенсионный возраст. Омбудсмендин иши деген бул жөн эле иш эмес да, кабинетте эле олтура бергенде. Бул деген камераларга, СИЗОлорго барыш керек. Абдан мындай ответственный жумушта, өтө ответственный кызматта. Эми ошол ответственный кызматка жаштар келсе, жаштар бир какой-то бир натижени чыгарат да. Анткени омбудсмен деген мындай адамдын укугун коргогонго, ошолордун баарына чуркаш керек. Учурда премьер-министрдин кеңешчи кызматын аркалап келе жаткан талапкер Токон Мамытовго кайрылганыбызда колу бошобой жаткандыгына байланыштуу толук кандуу жооп ала алган жокпуз. Давай, мен машина айдап баратам, мне неудобно говорить. Ошондой эле акыйкатчы кызматына талапкер тууралуу жарандарга дагы собол узаттык. Бирок эми уят эмеспи эми? Азыр кыргыз элдердин ассамблеясынын суроо бүтүп атканда дагы эле бийликке ашылып эле иштейм деген. Жаштарга берсин деми. Токон Мамытович, мен сизге ушинтип ачык эле айтат элем. Экөөбүзгө жетет эми, экөөбүз пенсиябызды алып эле жатайлы. Уят эмеспи? Жаштарды өстүрөйлү. Токон Мамытов 65 жашта убагында иштеп келген бардыгы менен эми наоборот жаштарга берсин да. Туурабы? Эми кыйла эле жашка келиптир, берсин жаштарга. Саясат жагынан билбейм, бири өлүп бири калсын. Ачык сөз. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Азырынча акыйкатчылыкка талапкерлердин саны 7. Буга чейин акыйкатчынын аппараты мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмүнүн башчысы Урмат Аралбаевди, ата мекен фракциясы болсо юрист Канатбек Азизи сунуш кылган. Ошондой эле укук коргоочу Рита Карасартова дагы кызматка баруу ниетин билдирген.
Кайрат Кинжибаев, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.